Assalamualaikum agayın, salamатсыңар туғандар. Көчө анамына қалақсып, бүгін айтып атам, біздің журналист дейбізбі, қалемгер, адабиятқа қызықтар адамдардың есінен шыққыз. Сайғашқа таланттардың бірі Қырғыз еліндегі. Bir емес özü Alım Тоқтомушевтің дүйнөдөн өткөнүнө 10 жыл толду. Баягы Айтматовдун тили менен айтканда көпөлөктүн гүлгө конуп учкандай кашкагым учур. Ушундай экен өмүр деген эми өтөт кетет. Алыкең жөнүндө кандай эскербей коесуң? Мен дайыма Куран окуйм Алыке. Алыкени ээрчишип жүрдүк тайгулундай. Тагыраагы мен Алыкени ээрчидим да. Кашайып эле артынан кожо жаштай ээрчидим. Ошондой киши болчу. Алыкең Алымбайке бою да келишкен, узун, өзү каксоо жүргөн, анан атаңдын көрө кылымдарды жашап басып өткөндөй, Европа менен Азияны жууруп койгондой, Кыргызга окшогон кыргыз эле да. Бул окумалдык эми бул кишинин окумалдыгынын айынан өтө аз жасты. Анын өзү да мыкты экен ошол. Эми Алыкеңди мына билбеген жаштарга айтарым, Алыкең мына Жумгалда төрөлгөн өзү. Анан чоң энесин айтчу, эмне деген, андан кийин анан жанагы ошо кездеги белгилүү аябай Кыргыздын дагы мыкты режиссеру, театр режиссеру ошо Жалил Абдыкадыровдун бир тууганы болгон, уялашы болгон. Ал жөнүндө кемде кем кылган, кеп кылчу. Анан мынабы бир мыкты жазган, кийин ошо Жалил Байкенин жанагыдай өксүгөн, бийлик өксүткөн бир учурларын өзү мындай автопортрет кылып жазып кетти. Эми Алыкем 4 кырдуу талант болгон. Бала кезинен окумал болгон. Алыкем мына Алымбайке диплому жок болгон эй. Жогорку окуу жайда окуган эмес бул киши. 10 классты бүткөн, 10 класс келип бүтүп келип Борборго ошо мектепте эле китептерди мындай айтканда жеп салган китепканалардан. Анан Борборго келип мына маданият, Кыргызстан маданияты деген мыкты газетте корректор болуп турганда кырсыкка учурап, тагыраагы жанагыдай мындай 108 деген статья бар болчу, өтө коркунучтуу. Ошол кыз зордуктоо деген. Мен ачык эле айтайынчы. Ошондой жалган жалаа менен жана группировка дегенге катышты деп анан ушу менен соттолуп кеткен бул. Алымбайке 8 жыл отурган түрмөдө. 8 жыл. Анан мындай тагдырга өтө адамзатта сейрек учурай турган тагдырга, жана Хемингуэй айтып атпайбы? Ошол калемгердин тагдыры ушундай болсо деген тагдыр ушул Алымбайкеде да. Андан ошо түрмөдө жүргөндө мыкты адамга жолуккан. Жанагы политрук деп коет, эми ошол түрмөдө саясий орун басар, начальниктин орун басар экен. Ал еврей болгон, жөөт, Санкт-Петербургтан келген ошондой киши экен, абдан билимдүү. Анан Алымбайке ошо түрмөдө китепканачы болуп жүрүп, анан тиги жанагы еврей абдан дүйнөлүк окурман адам болгон, аябай бийик интеллектуал болгон. Анан Алымбайкеге жанагыдай өтө мыкты, мындай айтканда, Алымбайкени да сугарган да, курчуткан. Ошол Озеки китеп, жанагы тирүү китеп болгон ал киши. Ошону айтып калар эле, окумуштарды окуткан экен, ошондой тигип салынган адабияттар жөнүндө айтып берген ал киши. Ал чабыт экен энди. Анан биздики баягы өзү СССР өзү изоляция болсо, анан Кыргызстан деле изоляцияда болчу. Ошондо Алыкенин багына бир чети, ошо түрмөдө жатканда ошондой адамдар жолуккан. Анан эми эң ошо түрмөдө жаткандагы да бир мындай бактысыбы, жанагы Мухаммед пайгамбардын хадисинде да бар ушундай, азаптан кийин жыргалы болот дегендей. Ошол түрмөдө жүргөндө дагы бир кыргыздын таланттуу кызы Шербет эже Келдибекова ашык арзып, сүйүшүп дегендей, кат жазышып, жанагы Шукшиндин «Калина красная» деген повестинде кийин ажайып киносу чыкканда, ошондой болуп анан экөө баш кошкон. Ошо түрмөгө артынан барып баш кошкон да.
Бул эми кыргыз турмушунда, кыргыз жашоо образында болбогон иштерди жазышкан алар. Мына ошол эки асыл баш кошкон ошо түрмөдө. Шербет эже ушу Кочкордо жанагы Замир Келдибеков деген дос канча аракет кылып жүрат, ушу буларды жаздырып, мени какшатып сүйлөтүп дегендей. Анан эки асыл ошо жактан баш кошкон жанагы эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт дегендей, эки кайнабайт деген сөз бар, жуда эле кайнайт экен. Ошол экөө баш кошуп, адабияттын кочкорлору экөө бир үйдө жашаган. Эми асылдан тукум аз болот же кем болот дегендей, булардан тукум деле мындай калбады. Анан эки асыл мына артына өлбөс өчпөс адабият таштап кетти. Эжекебиздин дагы жана Кербен деген китеби ал. Кыргыз окурманы турганда Кербен дагы окула берет. Ал Шербет Келдибекованын өзүнчө жаткан сырлары али ачылды. Эми Алым аке, алынбай экен айтайын. Бул эми кенч эле. Кенч болгон. Эч качан мен бир да жолу өзүнүн адабият жөнүндө канча суроо берсем да буйтап кетчү. Бүт дүйнөлүк адабиятты айтты, тирүү китеп, ошонун канчасын биз алып калдык. Ошонун шооратын эле мындай шамалын алып калдык. Болбосо башы менен кетти. Ошол жалаң тиги окурмандыгынан ошол сараңданып жазбай койду. Канча казына башына кетти. Эми жазгандар эле азыр окуп түгөтө албай атабыз мына. Ошо чолуп эле жазып кетти. Анан тириликтин айынан газет иштеди. Газетада иштеди да, мына Мелис алып барып, Эшимканы алып барып Асабада пайдаланды мындай айтканда. Ошол өзү айтчу. Мен уже Мелис ачты, экинчи айдыңымды, экинчи дыханияны Мелис ачты депчү. Мелис ошол алып барды, анан ошо тиричиликтин айынан, акчанын айынан ошол Асабада иштеп жүрдү. Ал газет деген эми дүйнөлүк классиктер деле газет иштеген. Хемингуэй, Маркес, Айтматов бар эле газет иштеген. Алым аке өмүр бою ошол газетада иштеп жүрдү. Бирок мына газетада иштеп жүрүп, газета журналисттик өнөрүнүн да чырайын чыгарды. Ал бийикке көтөрүп салды кыргыз журналистика өнөрүн. Азыр алым жеткен бийиктикке жетпей эле биз бир тисесинде мына тушамышында бакайында жүрөбүз тырмышып элечи. Алым деген ошол жол бүгүн деген эле өзүнчө бир жол бүгүн. Кыргыз журналистикасынын мектеби жол бүгүн деген. Мына Алым Токтомушев. Эми өлбөс адам болбойт, аликемди кеп кылып отурсаң түгөнбөйт. Ээн барып алып, ой, моңолдордун улуу отун жакчы дечү мени. Анан машинама салып алып, ээн жерлерге алып барып, от жагып, канча сырдаштык, канча сүйлөштүк, ой. Анын баарын эми куса толуп, сагыныч толуп жүрөт. Ошону аманчылык болсо шилтеп жазыш керек. Ал эскерүүлөр эми өзүм үчүн жазам аны. Албетте кийин бала бакыра окур. Эми мына Алым акенин акындыгы жөнүндө да мына эки ооз айтайынчы. Ошол 74-жылы эле жазгандар экен. Ар сабымдын бириммен сүйрөп чыгам иңирден, түпкүрлөрдөн түрмөдөн катаал касап иримдей дейт. Түпкүрлөрдөн түрмөдөн эми оосуна салып бергендей ошо түрмөдө жатты да. Зек деп тамашалап койчумун. Анан аябай мындай ыкшып күлгөн күлкүсү бар эле Алым акен. Анан кээде сен зек дейсиң, а мени дабыр байкен калмак дептир деп аябай. Ошол экөө сөңгүлөшө эле жүргөн киши бул кишини жамандаптыр сыртынан, калмак, Алым калмак деп. Ошого аябай ыкшып күлчү. Эми ал кишилер да жүрөт эми ушундай. Бизде Кыргызда бир кокуй дос болуп эле жүрүп алар артында бычак ургансыган бир жаман адатыбыз бар. Мындай эле шарап ичип, оң тамак ичип жүрүп эле артынан былжытып эле жамандай берет. Мен көчөдө эле көрүп чыктым. Ушундай иренжисиң да. Эми Кудай атабы кээде биз деле ошондой күнөөгө батабыз. Бирок мен чоң атамдын тарбиясынан улам, жана ушак айтып калп айтпа, балам ууру кылба деген ушу атакемдин насааты эле, ушундан качам. Баягы Кубат аке айткандай өзүмдү өзүм жакалап качып жүрөм да. Алым аке ушуларды Алым аке жерге да бөлчү эмес, ушу трайбализм Алым акеде жок болчу. Анан ушакты да айтчу эмес кайран киши. Казелек катар учуп каркылдаган, канаттар күн нуруна жаркылдаган, кайдадыр кайып болуп жок болдуңар, калтырып калп дүйнөнүн артылмаган. Тиленип тийбей калган батасыңар, тирелип аркай жерде жатасыңар. Ар бириң кеткен сайын ойлоп келем, Кудайдын тисмесинин катасы бар. Кудайдын тисмесинин катасы жок экен. Алым акеде кетти дүйнөдөн. Анан мына Табылды Мукановго жазган бир мыкты кереметри бар, ошону айтып коеюн. Gereksiz geyiminde ayağımında, gereksiz germek göz yaş ayağında,
Jetesi akın ele tağdıranı jetelep kudum sokur tayagınday. Bastırdı talağa tüzdü oydu döndü. Tağuşul jerge gelip boldu dedi. Boldu bu. Kayrılış yok, ayrılış var. Bozdomuş bolgon Türktü koygulemi deydi. Mana uşu sağı maga abdan jagat. Bozdomuş bolgon Türktü koygulemi. Bizde bozdomuş bolgon Türktü koyulu. Sebebi almakem jazaçısın jasıp ketdi. Anan Saliljan Jigitov. Mana Kırgızda 3-4 ele kişi var şunday. Saliljan Jigitov. Ulutuna sın aytkan. Ulutuna sın aytkan, kaşka aytkan. Saliljan Jigitov. Anan alın toktamış. Men uşular dele bilem ulutga sın aytkan. Ulutga sın aytıp Havayça ulutuna, Nekrasovça ulutuna sın aytkan kişilerde. Oşo Saliljan Jigitov'un densoğluğu üçün deydi. Bulturmuşta güygen ot az, tütün köp, bir bulaybız paygambardın düşündeyi. Жақшыны да жаманды да жылытқан siz de varsız güygen ottun içinde. Paygambardın göz yaşından 150 usta sizin soğuluğu için içemin deydi. Hem şunda ayırlar geremeyet janağı agargan tolkun karargan deyiz agargan tolkun ama jat bolup kaldı. Ana neme men dagı şol asıl jarı Şerbetece'nin bir ırın menen şu jıyıntıktayın. Şerbetece'nin mındayır var. Mezgil meres biz daldandık şekildi. Jalgan jaşo, jalgan süyü, jalgan jar çındık kayda tappay öttüm geçirgin deydi. Yani uşunda eken adam öz oşonday izdeyt eken, çındığını izdeyt, süyüzünü isteyt, jaşı olsun isteyt, biroq anın ayağına çıgı mümkün emesken buna asıldar oşon aytıp ketdi. Ökö bir katar uçkan akkularday tügöйүнөн ajıragandyle akku özün jok kılat eken bularda oşol bir jup akkuday olup Şerbetece ötüp ketdi. Andan Uzawayle Almakede ötüp ketdi. Jatkan jerler jaylı, toprağı torku olsun, beyişi olsun dep Kudaydan tileli amançılık.